Урматтуу Акылбек Усенбекович, ошо биринчиден президентибизге, сизге, ошо балбан кыздардын атынан, ошо тренерлердин атынан, федерациянын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ошо Кудай буйруса, ошо залдын жумуштары башталган жатат. Мен түздөн түз ошо архитектуранын балдары менен байланышып, биз өзүбүздүн ошо проектлерди бердик. Жакшы иш жүрүп жатат. Анан мүмкүн болсо ошо ноябрга ошо проектный сметный документацияларына ошо Минфин карап берип койсо, бир жетиштүү каражат, ошо мүмкүн фундаменти да башталып калат беле, ошуну сурайын дедим да. Андан башка Акылбек Усенбекович, ушу бизде гос спорт агенттигинин бир 30 жылдан берки бир көйгөйү бар да. Мисалга алсак, ошо 20-жылы пандемияда 227 миллион сом кыскартылыптыр. 21-жылы ошол кыскартылган эле бекитип беришти да. Анан быйыл булар 35 миллион сом карыз менен чыгышты. Ошо суранып атышат, баягы 35 миллион сом бул тренерлердин, ата-энелердин, баягы өздөрүнүн барып келген карызы да. Ошону эмки жылдарда бир эске алып, ошол 22-жылдын бюджетине 2 статья бар. Учебно-тренировочный сборы, анан командирование дейт да. Ошол жерди быйыл да каралбай калыптыр да. Ошо мага азыр кабатыр болуп баардыгы чалып, баягы суранып жатышат. Мүмкүн ошо 2 статьяга 22-жылга кошуп берип койсоңуздар, болбосо кайра эле жылдын аягында мына бир 40 миллион сом була карыз менен чыгышат да, өздөрүнүн бир акчасы болупчу. Ошону мүмкүн болсо мен ал жерде иштеп да кеткем, өзүмдүн убагында ошо карызды жаба албай, ошо министрлер кабинетине улам барып түшүндүрүп, ушундай кыйынчылыктар болгон да. Ошону булар ошо суранышып, ушуну эске алып, ошо карыздарын жаап, ошо 22-жылга ошо 2 статьяга ошо министр да жаңы келди, ошону карап берип койшса, алар да мындай ошо менен алек болуп калып атышат да, жетекчилери, тренерлер акча издешип эле кыйналып калып атышат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Байгазбекович, мына азыр Алмаз Кушпакович укту. Карызы жок чыгабыз, карыздын баарын жабабыз. А эмдиги жылы болсо болгон учебно-тренировочный сбор менен командировкаларды спортсмендерге беребиз. Азыр суммасын караштырып көргүлүк, предварительно канча болот экен. Бирок толугу менен беребиз. Мындан ары спортсмендер бизге намысыбызды коргоп берсин, калганын биз таап беребиз. Сөз өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынан Рajapбаев Арсланбек Шукуралаевичке берилет. Бирок 1 мүнөт 2ге бөлүнүп атат. Убактыңар 2 адамга 1 мүнөт. Рахмат. Урматтуу Акылбек Усенбекович, Алмаз Кушпекович, алып келген бюджетиңиздерди толук колдойм мен. Анан бир-эки сурана турган нерселерим бар эле. Мына биздин Катта Талдык айыл өкмөтүндө 2017-жылы сайдик башталган экен. Талдык айылында. 2017-жылдан бери 2 миллион акча бөлүнүптүр, фундаменти куюлуп, быйыл 3 миллион акча каражаты бөлүнүптүр, да кошумчачы. Бирок до сих пор бүтпөй турат экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, кийинки жылдын бюджетине кошуп, бүтүртүп берсеңиздер жакшы болот эле. Ошондой эле ушул айыл өкмөттө Примердиев мектеби бар. 50-жылдары курулган бул мектепчи. 126 мектептин катарына турат. Авариялык заключение берилген. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушул мектепти дагы киргизип берсеңиздер жакшы болот эле. Рахмат. Калган убакыт Турдумамбетов Осмон Жолдошбековичке берилет. Рахмат, Аида Камчыбековна. Алмаз Кушпекович, айтсаңыз, мына киреше бөлүгүн 15 миллиард 300 миллионго көтөрүп атасыздар. Кайсыл булактардан? Бул 21-жылдын бюджети боюнча бул салык кызмат аркылуу 5 миллиард 300 миллион сом көтөрүлүп атат. Бул биринчиден ошо азыр 1 мүнөт. Салык инспекциясы жалпы жөнүнөн 6 миллиардга чейин көбүрөөк берет деген расчетторубуз бар. Анан неналоговый платеждор быйылкы жылы Улуттук банктын кирешеси да көбүрөөк болду. Биз ошол жерден да акчаны кармап атабыз. Анан булактарын азыр айтат го да тактап. 15,6 миллиардты доходту көбөйттүк да. Тактак айтып койбойбу? Налог прибыльден 1 миллиард 300.
Налог на нерезиденты 300 миллион. Налог на доходы золотодобывающих компаний 1 миллиард 800. НДС импорт из ЕС 1 миллиард 800. Продажтан 200 миллион. Жана налог за пользу недрами 1 миллиард. Жана чыгымдарда бар, это не исполнялар бар. Ошо мен просто азыр айтып атам да. Анан эми бул жерде бюджетти защита кылган мурунку өкмөттүн өкүлүнөн бирөө да жок да. Ошолор биз ушул дефицитти ушул өрүүнүнө кармайбыз деди эле, дефицитиңер 19 миллиардка көбөйдү да. Кайсы эмелерден жабасыздар буларды? Мен дефициттин структурасынан айтып берейин сизге. Биринчиден 19 миллиард бул эмнеден чогулат? Биринчиден бул инвестициянын 11,5 миллиард сом. Бул жана тыштан келген кредиттер. Бул методика боюнча өзүнүн булагы бар, ошо кредиттер. Анан атайын каражат 5 миллиард 200 миллион сом. Бул таңалыштырат да, каражат бар, эмне үчүн бул дефицит деп эсептелет да. Бүгүнкү тапкан каражат чыгым болбосо, эрте бул дефицит болуп калат. Ошондуктан жылдын башында 5 миллиард 200 миллион сом калдык бар эле. Ошону быйыл киргизип, чыгымдар министрликтер колдойм чыгымдарга киргизип атат. Вот ошол автоматически дефицит болуп эсептеп калып атат да. А мындай чистый бюджеттик дефицит 2 миллиард 500 миллион сом болуп атат. Ошон үчүн так түшүндүрмө беришиңиздер керек да, депутаттарга дагы, элге дагы. Мен аракет кылып дагы бир жолу так айтайынчы. Бул биздин финансылык, государственный финансынын отчетунун методологиясы боюнча тыштан келген инвестициялардын баары чыгашага отурат. Кирешеге эмес, чыгашага да. Ошондуктан азыр сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп атабыз. Евразийский фонд бар, мурунку антикризисный фондтон. Анын 70 миллион доллары, анан Азиатский банк, өнүктүрүү банкынын анын 80 миллион доллары. Булардын баары бизге кредит грант менен келгени менен чыгашада отурат да. Анан быйыл 5 миллиард 600 миллион сомдон ашык спецсредстволор бар. Мунун баарын быйыл биз чыгашага коюп бүтүрөйлү деп атабыз. Бирок 9 айдын жыйынтыгы менен биз ички өзүбүздүн кирешелери менен болгон биздин чыгашалар жапканда 1 миллиард 453 миллион сом профицит менен чыктык. Азыр 12 айдын жыйынтыгындагы көрөбүз. Жалпысынан эле эмдиги жылдан баштап Кыргызстанда бизде дефицит деген сөздү жоёбуз. Бирок тышкы жактан биз карыз алып, кредит алып же грант алып, баарын өнүктүрүүгө жумшайбыз. Ал эки уровеньдеги дефицитти эмдиги жылдан баштап көрсөтө баштайбыз. Ички биз толугу менен өзүбүздүн чыгашалардын баарын биздин киреше менен жабабыз. Бюджетный поддержкага мындан ары акча албайбыз да. Мына эмдиги жылы 0,6% профицит болот, андан кийин 3, 4, 5 деп профицитке чыгып кете беребиз. Бирок тышкы карыз алганды дагы токтотпойбуз. Высокольготный кредиттерди алсак, алардын баары кийин дефицит второго уровня деп бөлөк өлкөлөрдө эле Россия, Казакстанда аны да көрсөтүп парламенттен жаап турабыз да. Бирок элге так түшүндүрүшүбүз керек да. Азыр элдин мына 823 миң үй бүлө кредит алып атат. Муну сразу чыгашага отургузуш керек да. Кыргыздын баары муну киреше деп алып эле анан тойго кетирип атпайбы? Жок. Алган кредиттин баары бул чыгаша. Кредит жабылмайынча бул чыгашада тура берет да. Мына биздики ошондуктан азыр Алмаз Кушпакович быйылкы жылдын дефицити ушунча болуп атат деп айтып атат. А жалпы жонунан биз бюджетти туруктуулуу кылдык. Өзүбүздүн киреше менен бүт болгон чыгашабызды жаап атабыз бүгүнкү күнү. Мына жалпы жонунан 3,3 миллиард сомго энергетиктерге жардам берип атабыз. Ал дагы жалаң өзүбүздүн ички булактарда. Эч жерден кредит албай эле аларды колдоо көрсөттүк. Акылбек Исенбек, ушундай эсептөө методикаларын өзгөртүш керек да, мен айтайын деген. Мына элге туура маалымат жеткизиш керек. Дагы бир өңгөй мамлекетте чоң көйгөй. Мына 3-4 жыл мурун тендерлер өтүп, курулуштар башталып, ушу мектеп, бала бакча, жолдор, суу чыгарган боюнча эски баалар менен эсептелип калганда, азыр подрядчиктер банкрот болуп атат. Муну перерасчет кыласыздарбы ушуну? Кантип чечебиз бул көйгөйдү? Перерасчет кылабыз, эгерде чын эле сиз айтып аткандай баа өсүп кетсе. Эгерде алар 7, 8, 10 жыл мурун акча алып бүгүнкү чейин бүтүрбөй жүрсө, алар менен укук коргоо органдары иштейт. Азыр инвентаризация жасалып атат. 1 декабрга чейин инвентаризацияны бүтүрөбүз.
тактайбыз, анан перерасчет жасап, суммаларын көбөйтүп беребиз. Акча алган эмес, акча убагында финансирование болбой калып, анан курулуш иштерин баштап келет дагы, азыр мына быйыл 5 миллион сом бир мектеп. Бул Убакыт кошуп бериңиздер, 1 мүнөт. Азыр барса, ошол бөлгөн акчасына даже крышасынын эмеси бүтпөйт экен да, башты 4-5 эсе бүт, жыгач, металл баары кымбаттап кетиптир. Ошону мындай бир реальный бир карап койсоңуздар деген сураныч. Осмон Жолдошбекович, муну карайбыз, айтпадымбы, чын эле баа өсүп кетсе, биз перерасчет жасап беребиз. Бирок, азыркы деле мыйзамда ким эң аз баа берсе, биз ошого утушту бере беришкен да. Айрым учурларда 30-40%га чейин баасын ылдыйлатып алып алышкан. Анда эгерде ошондо эр кулу болсоң, эмне ошо баага бүтүр деп атабыз да. Булар жок. Азыр ошо 30% ылдыйга бүтпөйт экен, ошонун да акчасын бергиле. Анан баа да өсүп кетти, эми ошонун да акчасын бергиле дейт. Айтор ар бири менен индивидуально карап чыгат да. Алмаз Кушпакович өзү отуруп алып, Карап чыгыш керек. өзү барып көрүп, карап көрүп, эгерде чын эле объективдүү инфляциянын эсебинен болгон нерселерди биз акчаларын толуктап берип, стройкаларды жабабыз. Объективсүзүн эле. Анан тендер боюнча өзүңүздүн кандай оюңуз бар? Системаны кандай өзгөртсөк болот? Менде Проскурова Татьяна деп Борбордук Азия боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын жетекчиси менен да сүйлөштүм. Өзүңүздөр билесиздер, эми бул коррупцияга каршы ушул мыйзам жакшы иштеп атат деген алардын түшүнүгү бар. Мен жеке түшүнүгүм боюнча ушу госзакупка деген мыйзам экономиканын тормозу болуп калды биринчиден. Экинчиден, укук коргоо органдарга иштеп аткан мекемелердин жетекчилеринин үстүнө чоң бир кылыч болуп калды да. Биз ушу эки проблеманын чечүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Балким декабрга жетишип калсак, жаңы мыйзамдын редакциясын алып келебиз. Азыр абсурдка чейин жеткизип алып турбуз. Мен деле 8 жылдан бери депутат болуп сиздердин араңыздарда жүрөм. ДЭУ өзүнүн балансындагы жолго барып оңдоп койгондун ордуна тендер жарыялайт экен да. Ооба. УОЗ болсо каналды тазалап койгондун ордуна тендер жарыялайт. Айыл өкмөттү бакты кыйып койбойсуңбу десе тендер жарыялайт. Ушундай абсурдтун баарын жокко чыгарабыз. Бирок жалпысынан ачыктыкты, анан конкуренттикти көбөйтө турган закупочный системаларды изучать этип атабыз, киргизгенге аракет кылабыз. Менин оюм боюнча 1 январдан баштап бул закондон акционердик коомдор менен коммерциялык ишканалар чыгып, өзүнүн ички эрежелери менен сатып алууларга барыш керек. Бул мыйзам жалаң бюджеттик гана акчаларды тескеш керек. Акылбек Сегенбекович, анан 2022 жылга мына бир оптимистикалык бюджетти алып келип атпайсызбы? Ошондо мына азыр райондо курулбаган курулуштар бүтпөй, ички жолдор такыр каралбай калды 3-4 жылдан беричи. Ошолго мындай кененирээк бир каражаттар бөлүнөбү, жасалабы? Элге эмне деп айтышыбыз керек биз жолукканда? Жооп бере албайбы? Азыр чын эле жанагы бюджетке түшпөй аткан, бирок схемалар менен бөлөк бирөөлөрдүн чөнтөгүнө түшүп аткан механизмдердин баарын жокко чыгарып, 1-кварталда көрүнүп калат да. Как раз ошо 1-апрелге барып, акчаларыбыз болуп калса, мен сиздерге келем. Мына жылына 6,5-7 миллиард бөлүп атабыз. Мына быйыл бир ошонун тегерегинде болуп калгантат. Эмдиги жылы 2 эсе 3 эсе көбөйтүп, башталган стройканын баарын бүтүрөлү деп атабыз. Бирок жаңы стройкаларды абайлап жасашыбыз керек болуп атат. Сизге айткам, бизге орто эсеп менен 1200 эле школ керек экен. Жакшылап иштетсекчи. Бизде азыр 2200ден ашып кетти, 2400 болуп атат кичинекей мектептерди эсептесек. Биз коммуналдык кызматка эле, топ-мопко эле, мугалими жок мектептерге эле акча бөлүп атабыз. Бул көп туура эмес окшойт. Кийинки сөз Бирбол